Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү окуучулар? Анда эмесе биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз Россия 1918-1920 жылдарында. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Алган билимиңиздер өзүңүзгө пайдалуу болсун. Кеттик анда. Россия 1918-1920 жылдарында саясий, экономикалык жана социалдык каачылыкка кептелген. 1917 жылы большевиктер бийликке келгенден кийин Биринчи дүйнөлүк согуштан чыгуу сунушу менен чыгышкан. Ошонун негизинде Германия менен Брест тынчтык келишими түзүлгөн. Бул келишим 1918 жылы 3 мартта Брестте, азыркы Белоруссиянын аймагында түзүлгөн. Ага чейин 1918 жылы 2 декабрда Брест-Литовскийде Германия Россиялык большевиктердин сунушун кабыл алып, жарашуу келишими түзүлүп, тынчтык жөнүндө сүйлөшүүлөр башталган. Россиялык большевиктер аннексиясыз жана контрибуциясыз келишимди сунуш кылган. Албетте бул Германияга же болбосо Биринчи дүйнөлүк согушта согушуп жаткан Үчтүктөр Союзуна. Германия 1918 жылы 1 январда Россиянын алсыздыгын, күчсүздүгүн билип калып, Россиядан Польшаны, Балтика өлкөлөрүн жана Белоруссияны берүүнү талап кылган. Же болбосо ультиматум койгон десек туура болот. Бул талап большевиктин ортосунда бир топ талаш тартыштарды жараткан. Бирок тышкы иштер боюнча эл комиссары Троцкий немистердин талабынан баш тарткан. Натыйжада 1918 жылы 18 февралда немистик армия 2 жуманын ичинде Минскти, Полосту жана Таллинди алып койгон. Ушул окуялардан кийин Ленин борбордук комитетте немистер менен тынчтык келишимине барууга резолюция кабыл алууга жетишти. Ошонун негизинде 1918 жылы 3 мартта Брестте Россия менен Үчтүктөр Союзу же болбосо Германиянын ортосунда тынчтык келишим түзүлгөн. Тынчтык келишиминин негизинде Россия, Грузия, Финляндия, Польша, Украина же Балтика өлкөлөрүн өткөрүп берген. Аны менен биргеликте Россия 3 миллиард доллар контрибуция төлөй турган болгон. Эми большевиктердин социалдык жана экономикалык саясаты. Өлкөдө барган сайын экономикалык абал оорлоп, кылмыштуулук күчөп кеткен. Россияны Германия менен согушка түртүп, эсерлер Брест келишимин бузуп, Блюмкин жана Андреев 6 июлда немис элчиси Мирбахты өлтүрүп салышкан. Натыйжада Германиянын кемситкен келишимине кол коюуга дагы мажбур болушкан. Большевиктердин социалдык саясатынын негизинде 1917 жылы 30 октябрда 8 сааттык жумуш күнү жана декрет чыккан. Жумуш күнү жөнүндө декрет чыккан. Балдар менен аялдардын эмгегин коргоо боюнча система киргизилген. Жумушсуз калгандарга камкордук көрсөтүү системасы кирген. Медициналык тейлөө, мектептерде окутуу бекер болуп калган. Дин мамлекеттен жана мектептен бөлүп салуу каралган. 1917 жылы 14 ноябрда эл комиссарлар совети жумушчу көзөмөлү жөнүндө декрет кабыл алып, 1917 жылы 1 декабрда борбордук аткаруу комитети эл чарбасынын жогорку кеңеши жөнүндө жобону бекитип, анда жеке менчик ишканаларды мамлекетке өткөрүү каралган. Эми Биринчи дүйнөлүк согуштун жеңүүчүлөрү же болбосо Антанта өлкөлөрүндө, Антанта союзунда катышкан өлкөлөрдүн Россияга болгон интервенциясы. 1917 жылдын ноябрь айынан баштап кадеттер партиясы жашыруун түрдө советтик бийликке каршы аракеттерин баштаган, өз аракеттерин баштаган. Албетте кадеттер үчүн Брест келишими шылдыңдоо катары кабыл алынганы менен кадеттер партиясынын өкүлдөрү Милюков Киевте немистер менен жолугуп, Россияга кайра монархиялык бийликти калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 1916-1918 жылдары Россияга жөнөтүлгөн жүктөрдү немистерден коргоо деген шылтоо менен 1918 жылы мартта француздук жана америкалык аскерлер Мурманскийде жана Архангельскийде түшүрүлгөн. Архангельскийде алар совет бийлигин кулатып, эсерлерге жана кадеттер өкмөтүн түзүшкөн. 1918 жылы апрелде Ирак чыгышка япондор аскерлери түшүргөн.
Совет өкмөтүнүн чечкиндүү аракетинен кийин гана артка чегилишкен. Сибирде аңгылдар өзүн Ыракка чыгыштагы казак орус атаманымын деген Семеновго таянышкан. Семенов Забайкалга басып кирип, бир топ террордук иштерди жасаган. Россияны бөлүп жаруу идеясы бул албетте Улуу Британиянын премьер-министри Черчиллдикке таандык болгон. Ал Россиянын аймагын талкалоо үчүн Германиянын армиясын кайра курууну жактырган. 1918 жылы ноябрда Колчак Омскиде согуштук төңкөрүшү уюштуруп бийликти алган. Колчакты АКШ, Англия жана Франция колдогон. Түркістан крайы бир топ убакыт Россиядан бөлүнүп калган. Албетте Түркістан крайы бул Орто Азия аймактары. 1919 жылы 14 августта Түркістан фронту түзүлдү. Ага Михаил Васильевич Фрунзе жетекчилик кылган. 1920 жылдын жаз айларында Совет бийлиги бир топ ийгиликтерге жетишкен. Ошентип, Россиянын аймагында жарандык согуш большевиктердин жеңиши менен аяктаган. Тагыраак айтканда, биз мындан мурунку беттеги Антанта өлкөлөрүнө кирген, Союзуна кирген өлкөлөрдүн интервенциясы же болбосо Россияга болгон кызыкчылыктары ишке ашпай калган десек туура болот. Большевиктер экономикалык жана адам ресурстарын фронттун керектүүсүнө жумшап, эң негизгиси адамдардын массалык бөлүгүнүн кызыкчылыктарын коргоочуларыбыз деп элдин ишенимине кире алышкан. 1920 жылы февралда советтик аскерлер ак гвардиячылардын негизги таянычы болгон Красноводскийни ээлеп, андан кийин актар Орто Азия аймагына чыгарылган. 1920 жылы августта Кыргызстанда совет бийлиги калыбына келтирилип, адегенде РСФСРдин курамында Кыргыз автономиялуу областы 1926 жылы 1 февралда Кыргыз АСР, 1936 жылы 5 декабрда Кыргыз ССР болуп түзүлгөн. Андан эмесе биз сабакты бышыктай кетсек, урматтуу окуучулар, силерге суроо, ушул суроолорду жообун жазып, менин өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Россия Германия менен тең укуктуу эмес келишимди канчанчы жыл түзгөн десек, Брест тынчтык келишимине кайсы өлкөлөр кол койгон жана келишимде эмнелер каралган? Михаил Васильевич Фрунзе ким жана кандай кызматтар аткарган? Кадеттер менен эсерлердин ишмердүүлүгүн Россия тарыхында кандай орду бар? Ушул суроолордун үстүндө иштейбиз.